достор, Facebook колдонуучулар, мен ушу кичине кайрылып кетейин дедим эле. Баягы Минздрав кач. Мен азыр 4-5 күндөн бери катуу температура болуп, 38-39 болуп, скорый менен мени больницага алып барышты. Больницанын акыбалын көрдүм. Больницада деле эчтеке жок экен, дары жок, койкалар жок. Анан мага эмнеси обидно, өпкөнү томография кылыш үчүн 2800 сом алды. Мен бекер деп эле ойлогом да, мен деген эмне үчүн кайрылып атам? Просто мага обидно да. Мен го мейлеме акчам бар, төлөдүм менчи. Мен тиги кызым, инимдин кызы 17 жаштыкы. Анан келинчегим ооруп түштүк. Эми элестетиңиздер, жана томография кылыш үчүн эле мен 2800дөн бердим да. Ушуну деген Минздрав эмнеге ушу вопросту баягы чече албайбыз да, чечсек болот да. Карапайым эл кантип доктурга барып жатат да. Мына дарыларды алып келдим азыр, ар кандай дарыларды. Тиякта орун жок деп үйгө баргыла деди. Пневмония болуп калыптырбыз бизчи, ковид болуп калыптырбыз. Бирок 15-inde прививка алганбыз эмеденчи, Москвадан. Бирок баары бир ооруп калдык да. Анан ошого мен ушу кайрыла кетейин дедим эле да, ушу Минздравкачы. Элдин акыбалы аябай кыйын экен. Негизичи мен мындай деп ойлободум эле да. Россияда мен көп жылдан бери жашадым, 20 жылдан ашык. Аякта бүт бара бекер. Анан барып туруп менден 2800дөн бирден кишиден төлөдүм, ишу дарыны 10-15 миң сомго сатып келдим да. Эми карапайым элди караш керек да. Анан барсам, больницага барсак, градусниги атайлап кылып коюшканбы билбейм. Градусниги 36-ны көрсөтүп атат да, а менин градуснигим 38 менен барган. Ош жерден дагы мээртеттим градусник менен. 38 чыкты. Анан ошо скорыйдын эмеси менен да мээртеттим 38. Алар тигилер нормальный элесиңер деп туруп, жанагында бузук градусник менен элдин баарын кайра кайтарып атат. Элдин потогу жөнүндө укмуш. Не успевает элдер келип кеткеничи. Анан мага ичине көңүл буруп коюш керек деп атам да, башка жагын өнүккөн эми бир бөлөк да. Могул киши, момче киши ооруп атат. Кырып алышыбыз мүмкүн да. Ошого бир көңүл буруп койсоңуздар, суранычы. Национальный больницага келдик. Келип азыр скорый менен келдик. Мына менин аяным анан 2 кызым температура болуп, уже мына 5 күндөн бери ооруп келдим. Анан эмнени айтып кетким келип атат менчи. Биринчиден, мен Россияда жашап жүрүп келдим да. Мына биз деген рентгенди биз деген 2800дөн кылдык. Өткөгөч. Ладно, мен кылдым, биз кылдык. Башка элдер кандай кылып атат да? Түшүнбөйм да. Анан мына могу балдардын по протоколу биз деген дары жазып бере албайбыз дейт. Өтө деле тяжело эмес экен дейт. Анан мына градусниктер менен мээртетти. Градусниктер иштебейт экен. Кана көрсөтчү градусник дозун. Эмнеге иштебейт атат ушул градусник? Эмнеге иштебейт градусник? Мына меники деген азыр өзүмдүн градуснигим менен 38 чыкты. Силердики мына 35-36 көрсөтүп атат. Азыр мына скорыйдан алдык, 38 көрсөтүп атат. Меники температурам. Мен азыр деген тиги жөнөтүп атам менчи. Мына булардын демелери да жок экен мына.
градусниктер да жок экен да билбейм, ким карап атат булардычы. Маска